Адам болгондон кийин ар кандай мүнөздүү адамдар болот да. Ал сөздү сага айта албаса, демек анын баары калп да. Жумабеков Дастанбек төрагалык учурунда ушундай коррупциялык элементтерге батып алды. Туура сөз, парламент өзү ошол. Эми анын баардыгын ушул милдетке, ушул кызматка келгенден көтөрө билиш керек. Айылыбызга мектеп салганга, жаңы мектеп. Андан кийин бала бакчаны, таза суунун кириши, көчөлөрдү жарыктандыруу маселесинде, ушу айыл жергесинде көчөлөрдүн оңдоп түздөө маселесинде көп иштерди жараттык. Эми албетте мунун көп иш чаранын көбү ушул мамлекеттик бюджет эмес, эл аралык уюмдар менен иштешип, ушу иштерди алып кеттик да. Футбол аянтчаларын курууга, Кудай буйруп айыл жака барып калсаңыз өзүңүз да көрөсүз. Анан өзүбүздүн айылыбызга деле эмес, мен ушу Талас облусуна айрыкча көп иштерди жасадык. Ушул эл аралык уюмдар менен айрыкча ушул Түркия мамлекетинин президентинин алдындагы ТИКА деген ишкана бар. Бишкекте жайгашкан Бишкек шаарыбызда. Ошолор аркылуу көп иш жасадык облуска. Бул таза суу, бала бакча маселеси, жол маселелеринде көп жардам беришти. Ошондой эле Катар мамлекетинин алдындагы бул жерде посольствосу бар, элчилик. Ошолордун алдында фонд бар, Катар мамлекетинин алдында кайрымдуулук фондунда. Ошолор аркылуу көптөгөн социалдык объектилерди курдук. Бул бала бакча, мектеп жана башка көп. Андан кийин ушу Сауд Арабиясынын мамлекетинин алдында да ушу кайрымдуулук фонду бар бул жерде. Мына ошолорго кайрылып, Талас облусуна, Кара-Бура районуна көп ийгиликтерди жараттык. Мен мисалы калп айтпайын, 1,5 жылдын ичинде, акыркы 1,5 жылдын ичинде Талас облусуна 400 миллион сомдук мамлекеттик эмес бюджеттен инвестиция тартып жасаптырдым да. Кыргызстан боюнча да ушундай эл аралык уюмдар менен биз көп иш жасадык. Буягын нарындан алсак, мисалы Кочкор районунда көп иш жасадык. Баткенге чейин Кадамжай районунун айылдар алыскы айылдарына мисалы ФАП, мечит иштерин, социалдык тармактагы керектүү муктаж болгон объектилерди курдук да. Чүй өрөөнүндө көп иштер жасадык. Мына ушунун негизинде өзүмдүн да айылыма да социалдык муктаж болгон объектилерди курдум, бирок мамлекет үчүн да ушундай объектилерди курганга биз жетиштик. Адамда ушундай да, кайсы бир кызматтан түшкөн соң айланасындагы адамдардын ким экенин эң жакшы билип алам. Сизде жакшылап билип алганга убакыт болдубу? Адам болгондон кийин ар кандай мүнөздүү адамдар болот да. Ал балким ошо жаратылышта өзү ошондой жаралган, ушу дүйнөгө келгенде ошондой жаралган. Аларды эч ким токтото албайт, ал мүнөздүү. Анан эми кыргызда ушундай өзү сөз бар, ушак деген сөз болот, интрига деп коебуз. Албетте адам дегенден кийин көп адамдар кубулат экен, өзгөрөт экен. Бирок мен аларга эч убакта көңүл бурбаймын. Баягы артыңан айткан сөздөр болсо, бирок алдыңа чыккан ал сөздү сага айта албаса, демек анын баары калп да. Сын пикирлердин көбү мен ушул кетирген коррупциялык иштеринен айтылган жок. Анткени мен эч бир ушу 3 жылда Жумабеков Дастанбек төрагалык учурунда ушундай коррупциялык элементтерге батып алды, коррупциялык иштерге барыптыр деген сын пикир айтылган жок да. 15 жылдан ашыгына толук ушу президенттик башкарууда жүрдү. Ал убакта да ошол президенттик башкаруу бизге кереги жок деген эл чыкты, толкундоолор болду, революциялар болду. Ошонун негизинде. Акыркы 4-5 октябрда болгон нерсе бул ошол шайлоонун келип чыгып жыйынтыгына эл наразы болуп, ошол окуя болуп кетти да. Анан ошондуктан эми бул элдин тандоосу болот. Элге алып чыгат, эл кайсы мамлекеттик саясатты тандайт. Башкарууну. Же парламентаризм, же президенттик башкаруу. Аны көпчүлүк каяка чечилсе, ошол жака баш ийиш керек да. Мен ошондой деп ойлойм. Эми әрине
Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы Канат Кедейканович Чисаев ал өзүнүн билдирүүсүн жасап, ушул 10 январда боло турган президенттик шайлоого катышам партиянын атынан чыкты. Эми бизде сүйлөшүүлөр болуп атат бүгүнкү күндө. Мен ойлойм, келечекте бул айтылат. Эми шайлоого, президенттик шайлоого мыйзамдын алкагында кимдер катышып алат, ал баары мыйзамда көрсөтүлгөн. Ошол чегинде бүгүнкү күндө азыр 30га жакын талапкер болуп атат. Мен айтарым, баардыгына ийгилик каалаймын. Бирок эл кимди тандаса, ошого баш ийиш керек. Эң адамдык жаман касиет, ылдыйкы пас касиет ушул да. Артыңа бул жигитчиликке да жатпайт негизи. Мен андай нерсени каалабайм да адамдарга. Ошондуктан эгерде ошондой адамдар боло турган болсо, эгерде мен билип калсам, алар менен сүйлөшкөнгө аракет кылам. Бирок мен билбей ошондой иш-чараларды кылган адамдар болсо, аны Кудайга салым деп коемун. Ошол Кудай өзү көрсөтөт.